Кимдир бирөө туурасында сөз болгондо, адатта кыргыз элин анын өңгөн өскөн жери кызыктырат эмеспи? Чойбеков Бактыбек кадимки Айкөр Манас атабыздын көзү түшүп, Ордо кала курган касиеттүү Таластын колуна. Талас шаарынын катарында эле турган Көгөй айылында туулган. 6 жашында атасынан айрылып, чоң атасынын колунда калган. Апасы болсо бир тууган карындашын алып, таятасыныкына кетет. Чоң атасы Кубанычбек токойчу болгондуктан айылдан 3-4 чакырым алыс турган токойчулардын коргонунда жашачу. Бул жерде Нылды деген айыл бар. Ушул жерде атайын коргон бар. Токойчулардын үйү бар. Ошол жерде 1 жыл жашадык. Анан мен ат менен мектепке келем. 3-4 чакырымда 2-нчи класста ошол жерде окудум. Ат менен келип кышында анан ошол жерде Жүзбай деген аксакал бар эле, ошонун үйүнө атты байлап алар мал багып кой багышчы да. Чөп салып коет, анан мен мектепке барам. Окуп келип кайра атым минип алам, тоонун көздөй кайра кетем. Тоонун арасында катып 1 жыл ошентип ошол жакта окудум. Дээринен акылы тетик, сабагына зээндүү, аракетчил бала 9-класста аяктагандан кийин Бишкектеги автожолдор техникумуна келип өтөт. Турмуш аны дароо эле эркелете койгон жок. Апасы, карындаш үчөө тайэжесинин батирине баш калкалап жашоого туура келди. Билими жогорку. Кыргыз курулуш жана архитектура институтунда окуп, автожолдор боюнча инженер куруучу. Бишкек гуманитардык университетинин дүйнөлүк экономика боюнча адистигин бүтүргөн. Адистиги боюнча бир күндө иштегенге мүмкүн болгон жок. Турмуштун агымы аны финанс рыногуна сүйрөдү. Акча алмаштыруу боюнча жеке ишкерликке өттү. Акча алмаштыруу жайлары жабыла турган болгондо, акча алмаштыруу жайларынын ассоциациясын түптөгөн. Акча алмаштыруу жайларын жабабыз деген бир демилге көтөрүлүп калганда, аябай курч болуп калган. Биз ошол демилгеге ассоциациясы толук кандуу иштеп, ошол юридикалык жактан дагы, финансылык жактан дагы, баягы жумуш орундоолорунун жагынан дагы өзүбүздү тастыктап, белгилеп, биз бүгүнкү керектүүлүгүбүздү далилдеп бергенбиз да. Анан мамлекетибизге мынча бир 100 миллион, 150 миллионго жакын салык төлөп беребиз. Бардык соцфонд жагынан, патент жагынан, бардыгынан. Биринчиси, экинчиси жумуш орундары. Бул жерде где-то бир 10 миң кишиге жакын адам кызмат кылышат да, иштешет да булар. Алардын үй бүлөлөрү, бала чакалары бар деп ошентип далилдеп, тактап бул нерсени алып калганбыз. Ошентип, акча алмаштыруу жайлары өзүнчө олуттуу финансылык тармакка айланды. Аталган ассоциация 310 юридикалык жактын башын бириктирет. Бактыбек Чойбеков оң колуңдун жардамын сол колуң билбесин деген принципти карманып, мен муну кылдым, аны кылдым деп мактана бербеген адам экен. Былтыр пандемия башталган маалда Талас районундагы бардык айыл өкмөттөргө дары-дармек, дем алдыруучу аппараттардан жакшы эле жардам көрсөтүптүр. Атайлап чегип сурасак да чечмелеп айтып берген жок. Эми мындай экен да, бул кыргыз эли баягы кыйынчылыкта аябай биригеткен да. Аябай биригип, мынтымактуу болушуп, аябай мындай убактарда көп деле бири-бирибизди баалабайбыз да. Ушул кыйынчылыкта биздин кыргыз элибизди мен ойлойм да, баягы жеке оюм да өзүм. Ар бир айылдарда, ар бир райондордо, ар бир шаарларда мындай кыргыздын патриот жигиттери, кыздарыбыз биригип, даже Америкадан акчалар келип салышып, Франциядан акчалар салышып аттанан дүүлүгүп өткөн да, адамдар дүүлүгүп жардам берсемби деп. Анан биз дагы четте калбай колубуздан келишинче өзүбүздүн районубузга, айылыбызга колубуздан келишинче кол кагыш кылдык. Бактыбек Чойбековдун сунуштаган программасында билим берүүгө өзгөчө орун берилген. Билим болбосо өлкөнүн келечеги бүдөмүк экенин терең түшүнөт.
Өзі оқыған мектепті оқу китептері менен камсыз кылууда, окуучуларды тестирлөөгө даярдоодо каражатын аянбай бир нече жылдан бери жардам берип келатканын жергиликтүү эл кеп кылып калат. Жалгыз дарак токой болбойт. Жабыла көтөргөн жүк жеңил деген ата-бабадан келаткан наркты бекем карманат. Эмне кылса да элге таянып, эл менен эсептешип, элдин мүдөөсүнө жараша иш кылууну эп көрөт. Айрыкча жаштарга көңүл буруп, алардын башын бириктирип, ар намыстуу, спортко берилген, ар ишке дилгир муунду тарбиялап чыгуунун жолун издеп келет. Улуттук көкбөрү оюну мына ушул жагдайга дал келет. Бул эми көкбөрү дегендей немеге алып келет экен да, баягы чыйрак болот экен балдар. Эрктүү болот, эрендердин оюну деп коет го. Бышык болот экен, мыкты болот да. Анан бул дагы жашоого кандайдыр бир жеңилдиктерди алып келет окшойт баягы. Мындай өзү адам баягы бышат окшойт да, анан көп нерселерге мындай түзөлө кирип барат да. Моюн бербейт да, мындай жашоонун ылдый өйдө төмөндөрүнөчү. Бул жакшы тарбия деп ойлоп коем. Айткандай эле, көкбөрү оюну айыл жаштарынын башын бириктирип, сергектикке үндөп, жаштардын демине дем кошуп, өздөрүнө болгон ишенимин арттырып, алардын ысык суугуна бирге күйгөн Бактыбек Чойбековдун аброюн көтөрүп койду. Депутаттыкка талапкер экенин уккан көкбөрүчүлөрдүн тааныбаганы деле колдоп кетүүгө даяр. Шайлоо келатыр, ошо анна-маннатныйдан бакыт байкени өзүм жеке өзүм бакыт акени колдоп бир тиын айлыгын албайм, бакыт аке үчүн чуркап берем. Мындай эми адам менен бир сүйлөшкөндө билесиң го кандай адам экен. Бакыт аке жакшы киши экен, өзү намаз окуйт, соопчулук иштерди көп кылат экен. Биздин айылга эле, өзүнүн айылга эле канча жардам кылып берген. Өзү башка айылдан болсо да. Эл тараза, эл сынчы дегендей, Бактыбек Чойбековдун элге жаккан мүнөзү айткан сөзүнө бекем турган чынчылдыгы экен. Ошондон улам да эл өзү колдоого алып жатыптыр. Адамгерчилик өтө мыкты жигит. Адамгерчиликти чипейла жигит. Орой эме дүнө жок, акчада эмес. Ишкер жигит. Ошо колуңардан келсе Бактыбек Чойбековду колдоп койгула. Келечекте ошо эл кызмат кыла турган бала. Аз адам адамдан коркпой калбады. Ал адам Кудайга жакын киши, Кудайдан корккон киши, көптөгөн жакшылыктарды кылып жүргөн киши, айтылбай көп нерселер кылат. Ошо бирин алып келсек, пандемия учурунда райондорго көптөгөн дарыларды, дем алуучу көп нерселерди алып келип берди. Ушундай эле жаштарды көп колдогон жагы бар. Дагы бир касиети айткан сөзүнө жигиттик эң жакшы касиети айткан сөзүнө турган киши деп тааныйбыз ал байкени. Алатоо өлкөм Кыргызстан ажайып көркөм Кыргызстан. Бактыбек Чойбековду эл өзү сүрөөнгө алып, колдоп жатканынын башкы себеби колу булганбаган тазалыгы, адал эмгеги менен бутуна турганы, элдин көйгөйү менен элдин арасында жүргөн экен. Ошо депутат болуп өткөнгө чейин ошондой эле мектептерди, садиктердин фундаменти коюлат, көп нерселер обещать этилет, ошо менен калып кетип атат. Ошондой нерселер болбош үчүн ушу бир эле Талас областында эмес, республика татыктуу байкелердин бири дейбиз, кыргыз элине камчыга сап жигиттердин бири дейбиз. Ошондой нерселерди кайталанбаш үчүн иштерди толук алып барып, баштаган ишин аягына чейин чыгарып, аткаруучу бийликтерди иштетет деген ишенимдебиз. Кандай кенен Кыргызстан, экинчи менен Кыргызстан. Көптү көргөн 94 жаштагы акылы тунук карыянын атайын ишенип келгени да бекеринен эмес чыгар. Şu Bактыбек деген жаш жигит депутаттыкка коюп отуруптур. Şu Бактыбекти таза
жаш жігіт мамлекетке салым қошат деген тілекпен келіп отырмын. Қырғызстан, алға Қырғызстан, Қырғызстан, жаша Қырғызстан. Дегеле Бактыбек Чойбековтун депутаттыққа бараткандагы башкы максаты мектеп, көпүрө, жол, бала бакча же дагы башка деп биримдетип өз-өзүнчө чуркап жүргөн тилемчиликтен кетип, мына ушуга окшогон маселелердин комплекстүү ырааты менен чечилишин камсыз кыла турган системаны түзүү. Мыйзамдарды сапаттуу жана элге пайдалуу иш кыла тургандай кабыл алуу. Мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлигинин ортосундагы мамилелер тааныш билиш формасында эмес, мыйзам тилинде болушуна жетишүү. Таластын жогорку зонасына суу сактагыч куруу, ирригация тутумун жакшыртуу, чакан кестерди куруу же Талас шаарын айылдарды туташ газдаштыруу деген талапкердин ою кыялдай сезилет. Бирок артынан түшүп жолун издесе, чечилбеген иш барбы? Чындап, мына ушуларды ишке ашырса, жалпы элдин канча көйгөйү өзүнөн өзү чечилет. Бактыбек Чойбековдун мына ушуга окшогон өтө амбициялуу максаттары арбын. Бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе да, кайра өзүм да кээде сескенип, коркуп кетип атам да. Ушул чын эле мен ушундай болуп калса кантем мен деп кээде да ушундай ойлор болуп калып атат. Бирок эми баягы айтат го Чыңгызхандын сөзү, корксоң барба дейт. Анан баштадыңбы, коркпо дейт. Ошондо эми эл бар, журт бар. Эми убактымды бөлүп, ушул ден соолумду бөлүп, ушу элиме, журтума бир ис калтыра тургандай бир иш кылып калсакпы деген эле ниет болду. Чокусу бийик Таластан чолпонбай Чыңгыз чыккан жер дегендей, кыргыз элине не бир укмуш залкарларды берген, касиети артык Таластын эли дагы бир мекенчил улун таразага коюп отурат. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түп ордосу болгон Талас Айкөл Манас бабабыздан тартып эле кыргыз рухунун башаты болуп келатат деп айтууга толук негиз бар. Демек, калыс, таза, намыска бекем Талас эли туура тандоо кылып, эл жүгүн көтөрө турган азаматын шайлап аларына ишеним бекем.